Мен кичинемден бери математика сабагына кызыгат элем. Атам менен апабыз ошол кезде мынабу эски Талчокто эт сатып иштейт элек. Арча бешик эмес, Көлмөгө келип калдыңыз. Бул жерде ушу биринчи Көлмөгө барганбыз. Арча бешикке барганбыз. Силажин Дамыл Адабатта жүрөт. Ол келсин анан барабыз деп. Ыдырыс Дамыланын медресеси деп. Ыдырыс устаздын медресесин айтты. Алла таала өмүрүнө береке берсин. Саналуу эле устаздар болуп эле биз келгенде ошо Кудаяр устаз бар эле. Ыдырыс Дамыла бар эле. Мен айттым ошондо. Сиз кетсеңиз мен дагы кетем дедим. Сиз кетсеңиз мен дагы кетем. Мен дагы араң жүрөм. Сиз кетем десең мен дагы кетип калам десең. Мисалы мен бир нерсени айтып бир нерсе тапшырма берсем, кылбай койсо, кылбай калдым, унутуп калдым деп коет да. Бирок устазасы айткан сабагын даярдабаганын себебинен ыйлап жибергени мага ошондо чоң таасир берди. Кыргыз тилини, араб тилини, орус тилини, англис тилини баягы ата-бабабыз илгертен сактап келген. Кийгенибиз ак калпак, үстүбүз чепкен. Ошондой эле эгер биз дагы адеп ахлакты болсок, жүрүм турумубуз жакшы болсо, бизди көрүп башка адамдар динге келгенге себеп болсо, ошол нерсени айтып кетет элем да азыркы балдарга, азыркы жаштарга. Устаздардын чечими менен ушул жерде 2013 жылы калып калганбыз, алхамдулилля. Ошентип биз кезектеги маегибизге буюрса келип калдык. Азыр бизде Көлмө медресесинин устазы, мугалим Закиров Калбек устазыбыз конокто. Ассаламу алейкум устаз, кош келипсиз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин ва ла-акибатул муттакин. Вассалату вассаламу ала расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин, амма ба'д. Урматтуу көрүүчүлөр, эң биринчиден Аллах Таалага чексиз мактоолор, сүйүктүү пайгамбар Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салату саламдар болсун. Аллага шүгүр айтайлык. Аллах Таала ушундай чоң неамат берди. Аллах Таала мүкчүлүк берип атат. Баарыңыздарга Алланын саламы жана рахматы болсун. Аллах Таала үй бүлөңүздөргө береке берсин. Аллах Таала кандай тилеген тилектериңиз, ойлогон ой максаттарынын баарын жакшыларын ишке ашыра Аллах Таала толук мүчүлүк берген болсун. Жалпыбызга кызык болгон ушул медреседе окуп жүргөндө кандай күндөр болгон, кандай учурлар болгон, кантип илим алгансыз, кантип медресеге келип калгансыз, ошол тууралуу сөз кылабыз. Алгачкы эле сурообуз ошол медресеге кирүүгө эмне себеп болгон, баштапкы максаттарыңыз кандай эле, ошол тууралуу кыскача айта кетсеңиз. Рахмат. Ошентип бизди чакырып, бизден суроо талап кылганыңыздарга Алла ыраазы болсун. Биз колдон келишинче жооп берелик. Болгону болгондой эле. Ошо биринчи 2005 жылы мектепти бүтүп, анан ошо атам башында эле айтып жүргөн, сени медресеге окутам, ушундай элге жерге кызмат кыласың деген, макул деген. Өзүм дагы ошол 9-8 класстан баштап динге кызыгып, мечитке барып, талим алып, араб тилин үйрөнүп, Куран жаттап, ошентип дин боюнча маалымат алып жүргөн мезгил. Бирок ошол эң биринчи себеп ушундай деп ойлойм. Бизде ошо үйдө жашап жүргөндө квартиранттар жашайт эле жаныбызда кошуна. Ошол жерде Алла ыраазы болсун ошол кишилерден Аким ака менен Аким байке, анан бир тууган иниси Жалын деген. Ошолор 2000 жылдары даватка чыгып, анан биринчи айтпайт бизге, даватка чыгып келдик, 5 убакыт намаз окуп атабыз, намаз бар экен, намаз окуш керек экен, мечитке барыш керек экен деп бизге билдирбей эле мечитке кетип бир жака кетип калчу эле, анан кайра кайтып келчү түшүнбөйт элек да. Анан бир күнү келип эле атама биринчи мага айткан, мечитке барып келбейликпи, бир аз
шарият боюнча, дин боюнча сөздөр угуп келейик дегенде, макул барып келейик деп угуп, анан жагып, мага жүрөгкө кандай бир таасир берип, ошол мезгилде биз баягындай неме болот экен, орусча айтмакчы, переходной возраст элем да, 8-9 класс. Мен өзүм жашоомдун айтып өтөйүн, баштан өткөн. Сол 7-8-9 класс чоңоюп калган мезгилде мындай өзүм суроо бере берет элем да. Мен ата энемди кантип багам? Мен кантип үйлөнөм? Кантип жашайм? Ошондой суроолор туулуп, билбейм, негедир шайтан азгырабы же шайтан азгырык кылабы, мындан көрөк өлүп калганым жакшы го деген сымал ушундай ойлор келе берет эле да. Ушундай ой болгон учурда баягы квартирант Аким ака келип, жүр мечитке барабыз деп чакырып, мен ойлойм ошо даават мени бир туура жолго багыштап кетти деп ойлойм да. Андан кийин намаз окуп, мен намаз окуп, улан деген иним бар, экөөбүз мечитке каттап намаз окуп жүрүп, биздин намазыбыз, биздин мечитке каттообуз, биздин окуган Куран адебибиз. Ошол мезгилде бир түрк агай бар эле мектепте, турецкий бир араб тилин үйрөтүүчү китеп бар эле, ошодон үйрөтүп Курандан барат эле. Ошол дагы түрткү болду деп эсептейм. Анан атам барып, кыскасы биздин үйгө диндин келишинче ошол кишилер себеп болду деп ойлойм. Окуп бүткөндөн кийин эми баягы дин өтө терең болбогондон кийин менин классташтарым сен жакшы эле окуганбыз. Мен кичинемден бери математика сабагына кызыгат элем. Анан мен ушу математик, физик болсом деп эңсеген ойлорум бар эле. Математикадан жакшы болосуң деп, анан бир себеп болуп, атам себеп, үй бүлө себеп болуп, баягы общий тест болот го, ортуга бара албай калып, анан негизи чечим чыгарганбыз, атам экөөбүз кеңешип, сен медресе окуйсуң дегенен ортуга бара албай, катышпай, анан кийин ошол мезгилде 10 күндүк дават бар эле. 10 күндүк дават болуп, 25-иби атам 10 күндүк даватка кеткен. Даваттан келгенде биз ого чейин 31 күнү медресеге тапшырабыз. Арчебешик деген медресе ачылды деп, Сиражин Дамлан медресеси деп ошого апарам, атам жүрөт эле. Убакыт келип, ошол күнү жок болуп, анан атам менен апабыз ошол кезде мына эски Талчокто эт сатып иштейт элек. Ошол эт сатып иштеген бир мезгилде менин Талант деген классташым бар. Ошо апасы экөө келиптир да, ушундай биз балабызды финанс техникумга, бухучетко, бухгалтерияга тапшырып атабыз. Ошол жака балаңыз тапшырам десе бир орун бар экен, сүйлөшүп койдум тааныштар менен деп, орточо кабыл алат экен деп анан чакырды. Анан макул деп бүт документтерди аттестатты алып барып тапшырып койгонбуз. Анан атам 10 күндүк даваттан кийин келип эле, апам айтпайт да, атам ушундай биз эртең 1-сентябрда финанс техникумга тапшырдык, окууга тапшырдык. Ошондо 8.000 дегенде немесинчи, контрагын 8.000 төлөйбүз, бир нерсе кылып төлөйбүз. Ондо мынчалык акча өтө оор мезгил 2005-жылдары. Анан эмне дейбиз, атам келгенде баарыбыз коркуп калганбыз, эмне деп айтабыз деп анан айта албайбыз. Анан чекесин чыгардык. Ушундай биз атага финанс техникумга тапшырдык, эртең 1-сентябрь сабак башталат. 50%, жарым пайызын бериш керек экен, 4 бериш керек экен, сентябрдан баштап десек, анан ошол жерден атам секирип туруп эле, эй балам, мен сени медресеге берем дебедим беле, кандай болду биягы деген. Анан макул, сиз медресеңиз ошол деп, ошол атабыздын айткан сөзүн эки кылбай медресеге келип калганбыз 2005-жылы. Мен ойлойм, ушул медресеге келгенине бирден бир себеби атам, ал экинчиси даават деп ойлойм да. Ошентип медресеге тапшырып калдыңыз. Ошентип медресеге келип калдык 2005-жылы Алланын каалоосу менен. Арча бешик эмес, Көлмөгө келип калдыңыз. Бул жерде ошо биринчи Көлмөгө барганбыз. Арчебешикке барганбыз. Арчебешикке барып 31-августта барганбыз. Анан онун алдын айткам атамачы, эртерээк барбайлыкпы, балдар толук келет экен. Жок, Сиражин Дамла даватта жүрөт,
Ол келсин анан барабыз деп. 31 ошол мезгилде Арчыбешик медресе азыр Серкев бар го. Серкевдин жанында азыр Жибек деген чоң үй салынып атат. Жибек Сити деген. Ошол жерде болчу да эски биринчи медресе. Ошол жерге барганбыз. Барганда устаздар айтып, бизде бала толуп калды. Кечиресиз, биз быйылкы эсеп боюнча бала толуп калды. Башка жака барыңыздар дейт. Анан каяка барабыз? Башка медресе жок дегенде, ушу Көлмө медресеси, Ыдырыс Дамлан медресеси деп Ыдырыс устаздын медресесин айтты. Алла таала өмүрүнө береке берсин. Ошол кишиге 2005-жылы атам экөөбүз келип ушул жерге тапшырып калдык. Ушу бул жака 2005 келгениңизде Көлмө медресеси түптөлүп, студенттерди кабыл алып баштаган жыл экен да. Кабыл алып баштаган мезгил. Ошо биринчи тапшырган балдардын катарында бизбиз да ошо. Көлмө медресесинин эң биринчи окуучулары сиздер экенсиздер. Эң биринчи окуучулар биз, Алланын каалоосу менен. Жаңы келгениңизде канча баладай окуйт эле бул жакта ошол жылы? Ошол жылы биз 65 бала тапшырганбыз. А, Б болуп экиге бөлүнгөн. Биз келгенде биз Б группасында болгонбуз. Себеби баягы Куран көп жаттагандарды А кылып бөлүп койгон. Анан Куран жаттай элек жаңы баштоочуларды Б кылып бөлүп койгон да. Ошондо биздин жамаатыбыз Б жамааты эле. Б жамааты. Эми тагдыр экен, мектепте дагы 11-Б класс болгонбуз. Анан бияктан дагы Б болуп башталып калдык да. Пешенебизге. Ошол мезгилде устаздар деле азыркындай көп эмес, азыраак эле болсо керек, саналуу эле устаздар. Саналуу эле устаздар болуп эле биз келгенде ошо Кудаяр устаз бар эле, Ыдырыс Дамла бар эле. Анан Кылыч деген устаз бар эле. Кылыч 3 устаз бар эле. Жаңы келгенде. Анан кийин Жигитали устаз келди, Бакыт устаз келди, Адыл устаз албан устаздар келди. Ушул жаңы келген мезгилдеги учур ушул. Ошол кездеги медреседе окуу учурундагы кыйынчылыктар болгонбу? Кандай кыйынчылыктар эсиңизде? Эмнеден кыйналгансыз? Балким тартибине, жалпы эле айтканда мындай абырасына көнө албай кыйналдыңызбы? Эми башында мынчалык шарт болгон эмес. Азыркыдай шарт болгон эмес. Биринчи медресебизде 3 комната бар эле. Устаздардын комнатасы менен 4. Бир комната ашкана, бир комната, 2 комната А, Б курс окуйт элек да. Мынчалык шарт жок эле. Мечит, кичинекей мечит бар эле. Ошондо эми мен ойлойм, балдардын бири болгон мындай түрткүсү. Мен бир учурду айтып кетейин. Жаңы Куран жаттап атканда Ван-Назият деген сүрө бар да Куранда. Ошону бир жума жаттагам да. Бир жума жаттаганда Курандан берген Сайфулла устаз. Анан кыйналып, ошондо биз биринчи Б группа элек да. Валим санды бүтүп, Куранга түшүп, араб тил, лугат, нахмир башталды да. Нахмир башталгандан Улук устаз деген бар эле. Ошол Улук устаз сен Б'дан Ага которуп койду да. Эмнеге билбейм. Б'да окуп атып эле кайра Ага которуп калдым да. Ага которулганда эмнеге кыйын десем, Б'дагылар жалаң Куран жаттайт эле да. Баягында лугат, нахмир кире эле келет. Себеби Куран бүтпөйүнчө, Валим сандан Куранга түшмөйүнчө араб тили, нахмир, араб тилинин грамматикасы башталып эле келет. Анан бизде сразу дароо эле Куран башталып кетти. Куран ушу биргеликте Куран жатташ керек. Бул жагынан араб тилин жатташ керек. Анан кошумча дагы нахмир жатташ керек да. 3 сабак өтө кыйын болду. Анан Абдурахим деген бир чогуу окуган бала бар. Бизден чоңураак. Ошол экөөбүз мына кичинекей мечитте отурабыз. Ошондо Абдурахим айтты да, кабыл мен кыйналып кеттим деди. Неге десем, жаттай албай атам деди. Эмнеге жаттай кайталайлык, кайра кайталайлык. Жаттайбыз иншалла десем, жок, кыйналып кеттим.
Мен андан көрөк үйгө барып кызмат кылайын деди. Анан айттым. Кетем дедим да. Абдурахим кетем дегенде айттым. Биз уну баягындай улгайганда чоңураак киши эле да. Абдурахим шейх деп коет элек. Шейх дегенде чоң адамды айтат го. Бизден чоң адам эле. Абдурахим шейх. Мен айттым ошондо. Сиз кетсеңиз мен дагы кетем дедим. Сиз кетсеңиз мен дагы кетем. Мен дагы араң жүрөм. Сиз кетем десең мен дагы кетип калам десең. Ошондо Абдурахим айтты. Кабыл, сен кетпе деди. Ошентип бири-бирибиздин кетпешиге себепчи болуп калганбыз да. Ошол сымал бири-бирибизге дос катары, жолдош катары түрткү болуп, шарт жок болсо дагы, мынчалык шарт жок эле ал малда, ал мезгилде шарт өтө кыйын болсо дагы, устаздардын бизге болгон айткан насааттары, балдардын бири-бирине болгон достук мамилеси, ушул нерсе бизге ушу кыйынчылык жеңилгенге түрткү берди, жардам берди деп ойлойм да. Медреседе алган билимиңиз өзүңүздүн дүйнө таанымыңызга кандай таасир берди? Ошол тууралуу айтсаңыз. Алла Таала устаздардан Алла ыраазы болсун. Устаздардан алган таалимим Алла Таала берген. Биз өзүбүздү алым деп эсептебейбиз. Бизден чоң устаздар, чоң муфтийлер, муалим деп, мындай жакына талабул илим деп, илим талап кылуучу деп эсептеген сымал. Биз азырга чейин устаздар келип калса, устаздар учурашып калсак, баягы мурункудай эле да. Устазым, мен анын окуучусу катары эле. Мен өзүм мен өзүм устаз деп эсептей албайм да. Мен дагы деле устаздардын алдында, устаздардын кызматында жада калса ушундай сезим бар. Устаз бир телефон чалып калса, телефон чалып ала албай калсам кыжалатмын да. Эмнеге чалды экен, ала албай калдым деп ушунчалык кыжалат болом да. Ошол сымал бул устаздардан алган илимим эмнеге берди? Бул устаздар мага ушуну үйрөттү. Эң биринчи Алланы тааныттым айна. Аллах Тааланы тааныт, пайгамбарыбыздын сүннөт жолун үйрөттү. Ата-энеге кандай мамиле кылыш керек? Дош жоро менен кандай мамиле кылыш керек? Эл журт менен кандай мамиле кылыш керек? Кошуна колоң менен кандай мамиле кылыш керек? Жалпысын айтканда, бул дүйнө жашоо кандай жашаш керек? Жашоо кандай тартипте жүрүш керек? Мындайча айтканда, эми Алла Таала устаздардан ыраазы болсун, жашоо турмуштун тартибин үйрөттү деп эсептейм да. Кудайга шүгүр, алхамдулилла. Ошол үйрөнгөн илим менен ошол илим менен жашаганга аракет кылып атабыз, буюрса. Медреседе окуп жүргөндө баягы эң бактылуу, унутулгус учурлар эсиңизде барбы? Эң бактылуу, унутулгус учур ошол биз медресенин эң биринчи бүтүрүүчүлөрүбүз. 2013-жылы бүтүрүү азем болгон. Ошол эстен кетпейт азырга чейин. Устаздар баары, талабалар баары, бизден кийинки окуган балдар баары отуруп, бул медресе, чоң медресе бүткөн. Окуу корпус бүтүп, ушу зал, мына чекедеги бөлмө зал болчу. Ошол жерде отуруп баарыбыз. Эми Алла мүмкүнчүлүк бериптир да. Ошол 65 баладан 10 бала бүткөнбүз. Эми Алланын каалоосу экен. Эми ошол жерде айтканбыз да, өзүм айткам, балким сен дагы бир күнү кетип калышың мүмкүн эле. Алла каалаптыр, бүтүрүп атасың. Шүгүр, Аллага шүгүр деп. Ыдырыстан мыла баш болуп, баардык устаздар ошол жерде кадимкидей мындай айтканда чын жүрөктөн ый кеткен да. Машалла, ошол күн дагы деле эсимде. Мен өзүм жеке оюм боюнча эң бактылуу, эң мындай унутулгус күн ошол деп ойлойм да. Бүтүрүү аземи. Эми мындай ар кимге насип кыла берет го дейм. Алла насип кылып ушул жерде катышып калганыбызга шүгүр, алхамдулилла. Ошол эң мен эсимде калган нерсе, ошол унутулгус, эстен кетпей турган нерсе. Ушу медреседе устаз болуп калганга эмне түрткү болду? Өзүңүз ойлогонсузбу, мен медресени бүтүп устаз болом деп? Жок, ондой ой деле жок эле.
ошо бүткөндөн кийин эми эмне кылам деген суроо пайда болду. Эми каяка барам? Не иш кылам? Кандай кылам? Анан устаздардын насааты бар эле. Устаздар көп айтат эле. Медресени бүтүргөндөн, ошо бүтүргөн жылдары айтат эле. Бүткөндөн кийин же даватчы болгула, же бир мечитке имам болгула, же болбосо мударрис болгула. Ошол бир жерге барып сабак бергиле деп айтат эле да. Аны ошол насаатты жолдо калтырбай, колдон келишинче пайгамбардын хадиси бар. Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва алламаху деген. Сенин араңарда эң жакшыңар Куранды үйрөткөн жана үйрөнгөн деген. Ушу хадис мага түрткү болду деп эсептейм. Эми Алла Таала канчалык мүмкүнчүлүк берген болсо, ошол алган илимди башка бирөөгө дагы тартууласак деген максатта устаздарга кирип, кеңешмеге кирип, уруксат берсеңиздер, ушул өзүм окуган медресе сабак берейин деп устаздардын чечими менен ушул жерде 2013 жылы калып калганбыз, алхамдулилла. 2013 жылдан бери ушул жерде балдарга сабак берип, өзүңүздүн алган илимиңизди аларга үйрөтүп, алар менен бөлүшүп келесиз. Ооба, Жараткан кабыл кылсын, илимиңизге илим кошулуп, амин, амин, дуа кылып туруңуздар. дагы илимиңиз өркүндөй берсин. Амин. Устаз болгон сизге кандай жоопкерчилик, кандай шык берип жатат азыркы учурда? Эми устаз бая башында айтып өткөндөй, мен устаздардын алдында өзүмдү устаз катары сезбейм. Дагы деле талабилим, окуучу катары дагы деле ошондой жүрөбүз да. Анан биз балдарга көп айтам. Медреседе окуп жүргөндө бир тукум сыяктуу элем дейм да. Азыр ошо тукумду жарып, кичине жөжө болуп, дүйнөнү таанып атам. Эми медреседе окуп жүргөндө билинбейт экен да, ушул жерде жүрүп эле окуп жүрөсүң, бирок мындай элге аралашканда анан билет кезинде тукум жарылып, бул мындай экен, ал андай экен деп баягы жөжө дүйнөнү көргөндө таң калгандай сыяктуу таң калып жүрөбүз дагы. Баягы илим алыш ийне менен кудук казгандай демекчи. Ошол илимди дагы тереңдеткенге Алла Таала мүмкүнчүлүк берсе дагы илим алайын деген ниет максаттар бар иншалла. Азыркы учурда ушул медреседе окуп жаткан балдарга, окуучуларга, жаштарга илим алууда эң маанилүү эмне деп эсептейсиз? Азыркы окуучуларга, жаштарга эң маанилүү пайгамбардын бир сүннөтү бар. Адеп ахлак, кулк мүнөз. Ушул өтө зарыл деп эсептейм. Себеби кандай эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн адеп ахлагы менен, кулк мүнөзү менен, жүрүм туруму менен башка адамдар динге келишке себепчи болгон да. Ошондой эле эгер биз дагы адеп ахлакты болсок, жүрүм турумубуз жакшы болсо, бизди көрүп башка адамдар динге келгенге себеп болсо, ошол нерсени айтып кетет экен да азыркы балдарга, азыркы жаштарга. Ушу адеп ахлак, кулк мүнөз, анан ыхластуулук. Ар бир нерсени Алланын ыраазы үчүн кылганга аракет кылсак иншалла. Негизги биздин бул дүйнөгө келген максатыбыз Алланы ыраазы кылып өтүш го. Ошол максатты аткарып кетсек, биз бул дүйнөдө дагы, ахиретте да бактылуу болобуз деп эсептейм. Алла ыраазы болсун. Өзүңүздүн окуучуларга, ушу деги эле талабаларга сабак берүү стилиңиз кандай? Мисалы үчүн ар бир устаздын өзүнүн бир ыкмасы болот да, балдарга сабак берген. Өзүңүздүн бир жакшы көргөн ыкмаңыз же болбосо өзгөчө бир осуяттар менен сабак бересизби? Ошону айта кетсеңиз. Эми биз баягы устаздар кандай таалим берген болсо, ошол таалим менен сабак беребиз. Устаздар айтат, илимдин 3 шарты бар деген. Илим алыштын 3 шарты бар. Биринчи, ошол келерки сабакты даярданып кетишлик, мутаала деп коет. Сөзсүз мутаала кылып келиш керек. Экинчи, устаз сабак берип аткан учурда устазды кунткой угуш керек. Үчүнчү, ошол алган сабакты кайталоо, такрор деп коет. Ушул тартипте берген болсок, иншалла адамга ошол
алган илими пайдалуу болот деп эсептейм да. Жана мутаала деп айттыңыз, ошону түшүнүктүү болуш үчүн айта кетсеңиз, мутаала деген бул эмне? Мутаала деген ошол келерки сабакты өзү окуп, Мгм. колдон келишинче түшүнүп келиш керек да. Мгм. Себеби мутаала убагында түшүнбөгөн сабакты устаз айтып атканда бала түшүнүп алат. Устаз сабак берип аткан мезгилде түшүнбөгөн маселе болуп калса, сабакты шериги менен кайталаганда түшүнүп алат. Эгер бала мутаала кылбаса, сабак учуруна да эчтеке толук түшүнүк ала албай калат. Эгер сабак учуруна кунт коюп отуруп ойноп отурган болсо, анан кийин шерик айтып атканда дагы асмандагы сөз сүйлөп аткан сөз болуп калат да, анда да түшүнүк албай калат да. Ошондуктан сабакты жакшы түшүнүш үчүн биздин устаздардын тартиби, биз дагы ушул тартипте сабак беребиз. Алла таала дагы ушул тартипте өмүрүнүн аягына чейин сабак берген күч берген болсун. Балдарга айтабыз, келерки сабакта даярданып келгиле, келерки сабакты окуп, которуп, колдон келишинче түшүнүп келет. Анан устаз сабак бергенде, устаз айтканда кунт коюп отурушуп, көңүл буруп отурса, баягы түшүнбөй калган жерлери чыгат да. Анан устаз бүткөндөн кийин ошол окуган сабакты шериги менен канча жолу кайталаса, ошончо жолу кайталаса, бул нур үстүгө нур иншалла пайдалат деген ошол тартип. Устаз, өзүңүз студенттерге, окуучуларга кайсы баалуулуктарды үйрөтүүнү каалайсыз? Ошол ата-бабабыз илгертен сактап келген кийгенибиз ак калпак, үстүбүз чепкен, кийиз өтүк, териден болгон масы, көлөч, мындай айтканда, илгерки ата-бабаларыбыз мына негизи мен айтам, Алла таала мүкчүлүк берип калса, үй сала турган болсом, жөнөкөй эле үй салайын деп. Азыр бүт химикат болуп кетпедиби? Обой, биягы бүт кыскасы термос да. Термос деген сыртынан аба кирбейт, ичинен аба чыкпайт. Чоң атамдын үйү бар. 20-30-50 сантиметр чыгат да. Улайдан дагы деле турат. 1945-жылы салынган үй дагы деле турат да. Дагы деле турат. Ошол сыман эле бизде деле ылайдан, нукура ылайдан, ичи ылай, үстү ылай басылган, жери ылай, анан жөнөкөй эле баягы илгери ата-бабаларыбыз салган кийиз салып койсок, эч кандай химикат жок. Балдарга дагы жылуу деп эсептейм. Ошол баалуулуктарды айтат элем да. Үй салсаңар жөнөкөй үй салгыла. Европа эмес, нукура ылайдан. Азыр ошол мода болуп атат эски. Баягы жыгачтарды лактап коет. Эски столдорду коюп коет. Анан жерге барсаң кийиз. Ошолор кымбат азыр карасаң. Ошону неме улуттук баалуулуктарды үйрөтөйүн деген максаттар бар иншалла буюрса. Баягы азыркы кээ бир жаштар бар, кой сойгонду да билбейт да. Ошо койду кантип союш керек, кантип жиликтеш керек, анан кимге баш тартыш керек, кимге жамбаш тартыш керек, кол жилик, кашка жилик, жото жилик, жамбаш кимге тартыш керек, ушуларды үйрөтсөм деген бир максаттар бар. Мына жашоодо керектүү нерселердичи. Азыр көбү билбейт да буну. Анан дагы өзгөчө суроо, өзүңүз элиңизге бир кандай пайдалуу иштерди кылсам деп каалайсыз? Негизги сөз бар го. Баланы башынан жашынан тарбиялаш керек деген максатта. Баягы балдар жаңы тили чыгып баштаганда эле садиктен бар го. Мектепке чейинки садиктен балдарга үйрөтсөк, үйгө оң бут менен киргенди, үйдөн оң сол бут менен чыкканды, даараткана оң бут менен киргенди, сол бут менен чыкканды, баягы акыл эси жаңы акыл эске кирип калган балдарга ошол шарият илимини, жашоо турмуш үйрөтүп, анан тили чыкканда эле кыргыз тилини, араб тилини, орус тилини, англис тилини, баягы азыркы изилдөөчүлөр бир 12, 20-30 тилдүү орус, кыргыз, казак, түрк, 30 тилдүү жаш балдарды 3 жаштан балдарды 50 күндөйбү
неме кылыптыр да баягы. Bir жерге коюп коюптур. 50 күндөн кийин 50 бала, 30 бала 30 тил сүйлөп билип калат экен да. Ошол сымал кичинекей балдар жашынан баштап эле кыргызча, орусча, англисче 3 жаштан баардык нерсени кабыл алат экен. Ошол сымал жаш садиктеги мезгилде ушул тилди үйрөтүп, анан садиктеги мектепке келгенде баягы рахмат, Алла Таала өз рахматын алсын. Чубак устаз көп айтат эле. Чубак устаз айтат эле, эгер менде мүмкүнчүлүк болгондо мен балдарды өзүнчө, кыздар өзүнчө мектепте окутат элем дейт да. Эгер балдар өзүнчө, кыздар өзүнчө окуса, балдар өзүнчө окуган мезгил, кыздар өзүнчө окуган мезгилде терең илим алат да. Мындайча айтканда, мына азыр айтып өткөн тартип, ошол тартипти ошол мектепке киргизсек, келерки сабакта эрдемке келе, анан сабак болгондо балдар кунт коюп отургула, анан өткөн сабак кайталап келгиле деп үйрөткөн болсок, кыздарга да ошентип үйрөткөн болсок, иншалла келечек кең болот деп эсептейм да. Анан мектеп бүткөндөн кийин мектеп менен биргеликте эле күнүмдүк турмуштагы керек нерсе, даарат алышылыкты, кузул алышылыкты, ата энеге мамиле кылууну, үй бүлөгө мамиле кылууну, достор менен кандай мамиле кылыш керек, ошо адеп ахлакты үйрөтүп кетсек, мектеп бүткөндөн кийин менин максатым ушундай: кыздар, көбүнчө кыздар, баягы азыр мисалы гинеколог көбүнчө аял киши болуп атпайбы? Эркек киши. Барсаң эле аялыңды көрсөткөн десем, көпчүлүк жерде эркек болуп калат да. Эми барып айла жок, аял киши жок болгондон айла жоктон көрсөтөсүн. Болбосо башка врач издейсиң. Ошондо айтат экен да, кыздарың болсо окутпай дейт. Ошол сымал кыздар окуп, гинеколог, врач, баягы кыздардын кесип ылайыктуу баарын окуп чыкса, мындайча айтканда жаш кезинен баштап мектеп, анан мектеп менен биргеликте медресе, мектеп бүткөндөн кийин бир чоң университет болсо, бирөөсү космонавт, бирөөсү хирург, кыскасы баардык баягы университеттеги колледж өзүнүн багыттарын ачып койсоң, кааласаң математик болуп, кааласаң физик болуп, өзүнүн багытын тандап кетсе, кааласаң медресе окуу, маалым, муфтий болуп, ошол эле багыттардын баарын мындай айтканда 3 жаштагы бала садикке кирип, ошол жерден эле мектепти окуп, медресени бүтүрүп, мектеп менен биргеликте күнүмдүк турмуш керек нерсени окуп бүткөндөн кийин каалаган өзүнүн тандоосу менен окуп кетсе жакшы деген максат. Ошого иншалла ошондой максаттарыбыз бар. Эгер Алла мүмкүнчүлүк берген болсо ошондой кылсак деген иншалла. Устаз катары өзүңүздүн да максаттарыңызды айттыңыз, тилектериңизди айттыңыз. Максаттарыңыз, тилектериңиз орундалсын, жараткан өзү жар болсун. Ошол медреседе алган руханий баалуулуктарыңызды өзүңүз жашоодо кандай пайдаланасыз, күнүмдүк жашоодо? Колдон келишинче пайдаланууга аракет кылабыз. Адалын адалдай, арамын арамдай колдон келишинче. Эми биз ошол устаздардан алган таалимди өзүбүздүн жашообузга аракет кылабыз. Устаздар айткан аялыңа кандай мамиле кылыш керек, устаздар айткандай аялга мамиле кылабыз. Кызды кандай тарбиялаш керек. Эми жашообузда болуп атат да, кыздар чоңоюп атат, жашоо жүрүп атат. Ошол жашоо турмушта Алла Таала Куранда кандай өкүм берген болсо, пайгамбарыбыз сүннөт жолу кандай болгон болсо, ошол пайгамбарыбыз Алланын өкүмүнү, пайгамбар сүннөт жолуну устаздар үйрөтүп кеткен жол менен, ошол жол менен жашаганга аракет кылып атабыз иншалла. Кошумча суроо, өзүңүздүн бала чакаңыз бар. Ошо балдарыңызга азыр кандай тарбия бересиз? Мисалы, буга чейин айтып өттүңүз, кичинекей бала 3 жашында көп нерсени өзүнө кабыл алып үйрөнүп алат депчи. Ошонун сыңарындай өзүңүз балдарга кандай ата болуп атасыз, кандай ыкмалар менен тарбиялап атасыз, ошолор тууралуу бир аз бөлүшө кетсеңиз. Эми биз айтып öğreткенбиз, балаңы окут, үйрөт депчи. Өзүң балаңды эч качан үйрөтө албай эткенсиң да. Өзүң балаң мындай кыскасы сен айтканын кылбайт экен да баары бир. Мен ушуну бир сездим. Мага караганда кызым устазасынан көбүрөөк коркот да. Бир күнү кызым айтат, менин сабагым даяр эмес дейт да.
ыйлап атат да. Неге ыйлап атасың десем, мен устаздар мага сабак берди эле, менин сабагым даяр эмес. Мен устаздардан уялам. Мындайча айтканда, мисалы мен бир нерсени айтып бир нерсе тапшырма берсем, кылбай койсо, кылбай калдым, унутуп калдым деп коет да. Бирок устазасы айткан сабагын даярдабаганын себебинен ыйлап жибергени мага ошондо чоң таасир берди да. Ата менин сабагым даяр болбой калды деп ыйлаганым. Неге ыйлап атасың десе, менин сабагым даяр болбой калды. Эми кантип жооп берем устазга деп ыйлап жибергени мен ошону сооротуп койдум. Кызым, капа болбо. Мен ал устазга айтам, бүгүн ушундай даяр болбой калыптыр, эми эртең айтып келет деп. Ошентип мектепке барбайм деп чыкса болобу? Жок, бас кеттик барабыз деп аллап солдоп барганбыз да. Өзүңүн кыздарыңа, өзүңүн балдарыңа үйрөтүү өтө кыйын экен. Ошондо устаздардын кадыр баркын сездим да. Устаздар кантип бизге илим бергендиги, кантип үйрөткөндүгү. Бирок кичинесинен баштап эле аракет кылабыз. Араб тилине, кыргыз тилине, азыр жакшы, Кудайга шүгүр, бардыгы колдон келишинче окуп атат, алхамдулилла. Колдон келген билимди берип атабыз, колдон келишинче. Дагы ыкмаларды үйрөнсөк дагы беребиз иншалла. Устаз убакыт бөлүп бизге маек куруп бергениңизге Аллах ыраазы болсун. Амин. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Жараткан Алла Таалам баарыбыздан ыраазы болуп, баарыбызга эки дүйнөнүн жакшылыгын берген болсун. Амин. Аз дагы болсо биз бүгүн устаз менен маек куруп, сиздерге пайда болду деп эсептейбиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.